Луиза Хей. Аялдын акылмандыгы. 2 глава. Оң манайлуу аффирмациялар. Аффирмация бул психологический термин. Латын сөзү аффирмацио, которулганда далилдөө, ырастоо, көп ирет кайталоодон улам кишинин түпкү сезиминдеги психоэмоционалдык фону жакшырып, жашоосунда жакшы өзгөрүүлөргө жол ачылат. Биздин көпчүлүгүбүздүн ойлорубуз жана ишенимибиз өзүбүз үчүн өтө таасирлүү. Алар биздин жашоо жолубузду калыптандырат. Аалам биздин оюбузду угуп жана сөз менен бирге жооп бергендей туюлат. Бул байланыш жашообуздун позитивдүү өзгөрүүсүнө сөзүбүз жана оюбуз аркылуу мүмкүнчүлүк түзөт. Биз өткөндөрдү өзгөртө албайбыз. Биз төрөлгөнүбүздү жана биздин балалык жылдарыбызды, бирок биз акыркы чагыбызды өзгөртө алабыз жана келечекке таасир эте алабыз. Бул концепция бизге күч берет. Эркиндикти берет. Биз эмнеге ишенсек, ал чындыкка айланат. Мен бул бардык проблемаларды чечүүчү жол деп ойлойм. Болгону, аң сезибизди өзгөртсөк, жашоо бизге ага жараша жооп берет. Биз баарыбыз эреже боюнча өткөн күндөр менен жашоону өнөкөткө айландырганбыз. Өткөндөр биздин азыркы учурубузга зордук менен кирип жана келечегибизге таасир этет. Өз көз карашыбызды өзгөртүү менен бүгүнкү жашообузду көрүп, биз болочокту оңдоп түзөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Жаңыча ойлонууну баштоо менен дароо эле позитив натыйжаны байкайбыз. Бүгүнкү ойлор жана сөздөр биздин эртеңибизди сөзсүз калыпка салат. Бүгүнкү ойлоруңуз, ишенүүлөрүңүз, түшүнүүңүздү иштетсеңиз, сиз эртеңки күнүңүздү түзөсүз. Көпчүлүк адамдар мага мындай суроо беришет. Эгер мен дайыма башка адамдын негативдүү таасиринде турсам, кантип менин көз карашым позитивдүү болот? Эгер мен негативдүү көз караштагы адамдын чөйрөсүндө турсам, алардын таасиринен өзүмдү буларды кайталоо менен коргой алам. Сиз ушундай ойлосоңуз эле, мен дагы дал ошондой ойлоом керек эмес. Кээде бул фразаны үнүмдү чыгарып айтам. Анан баары бир ал адамдан алыстоого аракет кылам. Өзүңүздөн сураңыз, эгерде сиз дайыма негативдүү ойлоочу адамдын курчоосунда болосуз. Эсиңизде болсун, биз башка адамдарды жана бүт дүйнөнү өзгөртө албайбыз, бирок биз өзүбүз өзгөрө алабыз. Биздин өзүбүздүн өзгөрүүбүз менен айланабызга чакырык салабыз. Баарынан да эң маанилүүсү өзүбүздүн көз карашыбызды позитивдүү жана аң сезимибизди позитивге өткөрүү керек. Сиз бош адамсызбы, же көп иштеген адамсызбы, мааниси жок. Биз эмне кылсак да баары бир ойлонууну уланта беребиз. Жана биздин ойлорубуз өзүбүзгө таасир кылат. Мен дагы бир жаңы сөз жөнүндө айткым келди. Нейропептид деген. Бул термин биринчи жолу Кендейс Перт деген адамдын ишинде колдонулган. Менин функциясын изилдөөдө аны химиялык курьер деп коет. Кандайдыр бир нерсе жөнүндө ойлоп же айтып эле койсок, алар бүт биздин организмге саякатка чыгат. Таасир этүүдөн бөлүнүп чыккан негативдүү эмоция, ачуулануу, кыжырдануу сыяктуу химиялык заттар биздин иммундук системаны бууп салат.
Качан биздин оюбуз толук кандуу сүйүүгө, кубанычка, бакытка толсо, нейропептиддер биздин организмибиздин терс реакцияларга каршылыгын күчөтөт. Илим жалпы жонунан аң сезим менен телонун ортосунда байланыштын бар экендигине ишендирип кетет. Бул байланыштар эч убакта алсызданбайт. Сиздин ойлогон ойлоруңуз телоңуздун ар бир клеткасында тактарды калтырып кетет. Ар бир көз ирмемде позитивдүү жана негативдүү ойлордун ортосунда аң сезимдүү тандоо жүргүзөбүз. Бул ойлогон ойлор организмибизге өз таасирин тийгизет. Бир эле ай албетте көп мааниге ээ болбойт. Бирок бир күндө биздин аң сезимибизге 60 миңден ашуун ойлор пайда болуп турат экен. Терс эмоциялар биздин телобузду ууктурат. Илим ишендирип айтат. Негативдүү ойго берилүү менен биз өзүбүздүн иммундук системабызды арыктатып жана өзүбүз ооруп калабыз. Мен көп убакыт бою мындай айтылган ойго түшүнө албай жүрдүм. Биз биргебиз, биз баарыбыз тең түзүлгөнбүз. Мен мунун маанисин көрө албадым. Эң сонун түшүнүү менен бай адамдар бар жана кедей адамдар бар. Сулуу жана сулуу эмес, акылдуу жана акылсыз, сак ден соолуктуу жана кеселдер бар. Рассалардын көпчүлүгү пайда болот. Адамдар арасында көп түрдүүлөрү бар. Биз баарыбыз бирдей тең түзүлгөнбүз деп айтсак туура болобу? Мен акыры түшүндүм. Мен жазуучу жана лектор Кэролин айымга ыраазычылыгымды билдирем. Ал мага көп нерсеге түшүнүүгө жардам берди. Көрдүңүздөрбү? Биздин ойлогон ойлорубуз жана сүйлөгөн сөздөрүбүз ар бирибизге бирдей таасир этет экен. Чындыгында нейропептид оюбуздун жана сөзүбүздүн таасири менен бүт телобузда саякаттап жүрүүчү химиялык курьер экен. Ал биздин рассабызга көз каранды болбой, тутунган денибизге жана терибиздин түсүнө карабай бирдей таасир этет. Негативдүү ойлордо сиз америкалыксызбы, кытайлыксызбы же итальянсызбы бирдей таасирин берип турат. Кыжырдануу дагы ал христианбы же мусулманбы ага карабай адамдын организмин уулайт. Нейропептиддер адамдын ойлонуу процессинде бөлүнүп чыгып, бирдей ал аял же эркек экендигине карабай тең таасир кылат. Анын бала экендигине же карылыгына карабайт. Кечирүү жана сүйүү бардык мамлекеттин жашоочуларына бирдей сакайтуучу, дарылоочу таасирин жиберет. Ар бирибиз ким кеселден айыккысы келсе, биринчиден аң сезимин тазалоого тийиш. Биз кечирүү жана сүйүү сабактарын жаттатып коюшубуз мүмкүн. Сиз муну кабыл алгыңыз келбей каршылык көрсөтөсүзбү? Же сиз айланаңыздагыларды сүйүп жана кечиргенди үйрөнүүгө умтуласызбы? Сиз түркүн түстүү бай дүйнө менен журулушууну каалайсызбы? Ал сизди күтүп турат. Жашоо өзү бизге берген сабак баарыбызга бирдей керектүү. Биз бирдейбиз, биз тең укуктуубуз. Сүйүү бизди айыктырууга жөндөмдүү. Кана, сиз азыр эмне жөнүндө ойлонуп жатасыз? Сиздин нейропептиддериңиз бүт телоңуз боюнча кандай химиялык заттарды таркатып жатат? Сиздин ойлоруңуз сизди уландырабы же сакайтабы? Биз өзүбүз кээде бирөөнү күнөөлөө менен жакшылыкка өзгөрбөшүбүздү билип туруп, өзүмчүлдүгүбүз менен компромисске келбейбиз. Бирөөнү күнөөлөө адамга эмес, көбүнчө күнөө койгон адамга
зыяны көп тиет. Мындай ойду организмде алып жүрүүчү нейропептиддер акырындык менен биздин ар бир клеткабызды уулап турат. Сизге түшүнүктүү болуш үчүн биздин ичибиздеги мен, биздин эго өзүбүздү баш ийдирип кармап тургусу келет. Эгонун үнү кулагыбызга дагы бир уртап ичип кой, дагы бир сигарет чегип кой, дагы бир ирет жана башка ушул сыяктуу айтып шылбырап турат. Бирок бул бир гана биздин тело эмес, биздин гана оюбуз эмес, бир гана биздин ички мен эмес. Биз өзүбүздүн телобуздун ээсибиз, биздин ойлорубуздун ээсибиз. Эрки күчтүү адам өзүн сыйлоочу жана кадырлоочу адам. Эч убакта өзүнүн ички үнүнүн, эгосунун үнүнө баш ийбейт. Биздин ар бирибиздин ичибизде бекилип жаткан жөндөмүбүз жана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми азыр сиздерди ордуңуздардан туруп, күзгүнүн алдына барууңуздарды каалайм. Өзүңүздүн көзүңүзгө карап, анан добушуңузду чыгарып айтыңыз. Мен өзүмдү сүйөм жана мен азыртадан баштап позитивдүү өзгөрүлөм. Жашоомду өзгөртөм. Күндөн күнгө мен өз жашоомду жакшыртам. Мен өзүмө ишенем жана бактылуу болууга татыктуумун. Бул фразаны 3-4 жолу кайталаңыз. Алардын ортосунда терең дем алып коюп туруңуз. Бул позитивдүү аффирмацияны айтып жатып, аң сезимиңиздеги пайда болгон ойлорго көңүл буруңуз. Мындай көнүгүүлөр сизге тааныш болуу керек. Эми сиз аң сезимиңиздеги негативдүү ойлордун болушун билдиңизби? Бирок сиз ага каршы турууга күчүңүз жетет. Менин каалоом, күзгүгө ар бир келген сайын же жанынан өтүп жатып, өзүңүздүн көзүңүзгө карап, жакшы нерселерди айтыңыз. Оң дүрмөт аласыз. Эгер шашып жатсаңыз жөн гана мен өзүмдү сүйөм дей салып жүрүңүз. Бул жөнөкөй көнүгүү болгону менен сиздин жашооңузду жакшы жагына бурат. Эгер мага ишенбесеңиз, колдонуп көрүңүз. Өзүңүз ишенесиз. Жооптор дайыма өзүбүздө жатат. Дайыма эсибизде болуусу керек. Биздин ойлогон ойлорубуз иш жүзүнө ашып турат. Андыктан ойлогон ойлорубузга жана сүйлөгөн сөздөрүбүзгө көңүл бөлүү менен өз жашообузду өзүбүз түзө турган мүмкүнчүлүккө ээ болобуз. Өзүбүз жөнүндө көп ирет армандуу ойлонобуз. Арман-ай, кандай гана каалайм же кандай гана өкүнүчтүү. Бирок каалообузду чындыкка ишке ашырууга жардам боло турган позитив ойлорду же сөздөрдү эч качан колдонбойт экенбиз. Анын ордуна негативдүүлүктү ишке ашырабыз. Жаман нерселерди ойлоп жатып, эмнеге каалагандай жашай албайбыз деп таң калабыз. Биз өзүбүзгө кайрылып карап туруп, аалам менен байланышты, биздин билимибиз жана күчүбүздүн негизги булагы менен байланышты түзүүгө өзүбүздүн ички каражатыбызды колдонуубуз керек. Биздин өзүбүздүн аң сезимибиздин төнгүс мүмкүнчүлүктөрүнө сөзсүз кайрылышыбыз керек. Биздин ар бирибиз чоң көлөмдүү акылмандуулукка, сүйүүгө жана кубанычка ээбиз. Бул үчүн алыс барбай эле коюш керек. Мен чынында ар бирибизде чексиз кенч болгон тынчтык, кубаныч, сүйүү жана акылмандуулук бар деп эсептейм. Ички каражаттарыбыз менен байланыш түзүү. Ал жөнөкөй эле ыкма десем да болот. Болгону көздү жумуп, терең дем чыгарып, анан айтуу керек. Азыр мен өз ичимдеги акылга жана билимиме кайрылам. Суроонун жоопторун мен өзүмдөн табам.
Биз өзүбүз кызыккан суроолордун баарына жооп ала алабыз. Түпкү сезим менен байланышуу үчүн бизге кандайдыр бир убакыт керек. Баалуулуктун жана медитациянын сүкүт кыргызчасы мааниси мына ушунда. Ал бизди тынчтандырып жана биз ичибиздеги акылдын үнүн уга алабыз. Бул биздин ички акылыбыз. Ошону менен бирге акыл эс жана ааламдын ортосундагы байланыш каналы болот. Жообун алуу үчүн алыс баруунун кереги жок. Өзүңүздүн ички акылыңыздын көрүнүүсүнө мүмкүнчүлүк берсеңиз, жообу сизге өзү келет. Биз буга кантип жетишебиз? Атайын убакыт бөлүңүз, олтуруңуз, тынчтаныңыз, өзүңүзчө болуңуз. Тоо көлүндөй терең жана көлгүп жаткан сүйүү менен терең тынчтыктын булагына баргандай абалда болуңуз. Медитация бизге кубаныч тартуулайт жана акылдын, сүйүүнүн булагына барууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул кымбат баалуулук бизге таандык. Биз анын каражаттарынан пайдалана алабыз. Жашоону өзгөрткөнгө, жаңы чечим кабыл алууга жана терең чечилбей жаткан күчтөрдү түшүнүүгө убакыт келип жетти. Биздин күчүбүз өзүбүзгө иштөөгө тийиш. Биз аялдар өзүбүздүн чектелген мүмкүнчүлүктү кабыл алууга программаланганбыз. Көпчүлүк күйөөсү бар аялдар өздөрүн өтө жалгыз сезишет. Себеби алар өздөрү чечим алуудан калган. Башкача айтканда, өз алдынча чече алышпайт. Аларда ийгиликке жетүүгө шанс жок. Алар күйөөсүнүн чечим кабыл алуусуна үйрөнгөн. Алар үчүн эркектери жооп берет жана аялдары жооп берүү үчүн өздөрүнүн ички ой туйгусуна үңүлүшпөйт. Өзүбүздүн жашообузду позитивдүү өзгөрүүгө алып келүү үчүн бизге сөзсүз түрдө биринчиден жаңы көз карашты калыптандырыш керек. Качан башкача ойлоп баштаганда айлана чөйрөң жакшы жагына өзгөрүп баштайт. Мен силердин өз ичиңерге кайрылып, үңүлүп карооңорду каалайм жана жаңы идеяларды кабыл алууга даяр болгула дегим келет. Өзүңөрдүн ички акылыңар менен байланышты түзүп, анын сыйын көргүлө. Өзүбүзгө үңүлүү менен биз өз жашообузду жаратабыз. Дүйнөнү жакшылыктын призмасы аркылуу көрүп, сүйүүнү, бакытты сезебиз. Ички акылыңдан, башкача айтканда, билим кудугунан сузуп алып, ар күнү алар менен байланышып туруңуз. Өзүбүздүн ички акылыбыздын үнүн тыңшоо үчүн бизге сөзсүз убакыт талап кылынат. Ар күнү медитация үчүн убакыт бөлүңүз. Ансыз түпсүз терең билим кудугу менен байланышты кармап тура албайсыз. Эң негизгиси тынчтанып бир аз олтуруңуз. Өзүңүзгө сүңгүңүз. Биздин каалообузду, умтулуубузду, жашообузду өзүбүздөн башка эч ким жакшы билбейт. Өзүңүздү тыңшаңыз. Сиздин ичиңиздеги акылдын үнү сизге керектүү жоопту айтып берет. Өз жашооңузду өзүңүз жаратыңыз. Сиздин ойлоруңуз сиздин жакшы досторуңуз болуп калсын. Биздин көпчүлүгүбүз бир эле ойго илинип калабыз. Орто эсеп менен бир күндө башыбызга 60 миңге жакын ойлор пайда болуп турганын унутуп калабыз. Өз акыл эсиңерди тазалагыла. Аны жаңы менен толтургула. Чыгармачыл ойлор менен баарына жаңы кадам таштагыла. Биздин аң сезимди бак менен салыштырса болот. Үйдүн тегерегине бак тигүүнү пландоо сыяктуу биздин аң сезимибизге сөзсүз позитив ойлордун өсүп чыгышына топурак даярдайбыз. Биз отоо чөптөрдөн тазалап, таштарын терип таштообуз керек. Анан пландап бүтүп жакшылап сугарабыз. Жакшы пландалып өскөн гүлдөрбү
же жемиш берген бакпы, ал жакшы жетилип бизди жемиши менен сыйлайт. Ушундай эле биз аң сезимибизди өөрчүтүүбүз керек. Негативдүү ойлорду, ишенимдерди түп тамыры менен сууруп салып, жаңы ойдун уругун эгип чыккыла. Аны сүйүп, жакшылап камкордук көргүлө. Позитивдүү аффирмация жакшы өсүүнү берет. Жашоодо эмнеге жетүүнү каалаганыңызды анык чечип, баардык тоскоолдуктарды жеңип, өз максатыңызды карай бет алыңыз.